Bir жылдан beri тапшырма берип келатам. Быйыл 123 гектарга эккенбиз, жана жайлоолорго сепчи үрөндүн. Алга. Бул жерде той өсүмдүктөгү көп жылдык той өсүмдүктөрү жана жай өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн биз быйылкы жазда бөлүнгөн каражаттын эсебине сатып келип сепкенбиз. Анын 23 күздө алып 23 күздө чача баштайбыз жайлоолорго. Ошону айтайын деп атам сизге, жана дрондорду алып келип даярдагыла, 23-жылы күздө чаап алгыла, үрөндү, анан кийин дагы жетпесе дополнительно алып келгиле. Эми бир жылда биз бир сезондо баардыгын камсыз кыла албасак да бир 30-40% чачкандай болушубуз керек. Бүтүндөй жайлоолордун республика боюнча. Антпесек жайлоолор аябай такырлашып кетип, мына деги чабандарыбыздан, жанагындай малчыларыбыздан бүт арыздар келип түшүп атат. Ошон үчүн илгери бай союз мезгилинде эсиңиздердеби жайлоолорго үрөн чачып турчу. Андан бери такыр чачылбай калды. Мына биз эми биринчи жолу 24-жылы жаздан баштап келе жаткан алдыдагы ошо 28, 29, 30-жылдарга чейин бүтүндөй республиканы үрөнү менен чачып камсыз кылышыбыз керек. Антпесек биздин малчыларга, фермерлерге аябай кыйын акыбал жаралып калды да. Ушуну колго алышыңыз керек. 24-жылдан башташыбыз керек. 24-жылы канча процентин сеп алабыз максимально. Андан кийин 25, 26, 27 кылып ушу колдон келсе бир 3 жылдын ичинде бардык республиканы охват кылышыбыз керек да. Муну ушул тапшырманы колубузга алышыңыз керек. Кадыр Нуркожоевич, сиздин акыркы берген тапшырмаңыз боюнча биз азыр Россия Федерациясында ушул жайыт өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн өндүргөн компаниялар менен сүйлөшүп атабыз. Төмөнкү репродукциядагыларды арзаныраак алып келип, эгер мүмкүнчүлүгүбүз болсо 23-жылда баштайбыз уже жаздан баштап. Бул келаткан жылы жазда. Ошону аракет кылып атабыз азыр. Эгерде наличка акча берсек, сатып келип чача берсеңер болот, э? Бизде экономдолгон акча бар. Азыр ошо матрезервден кайтарып ошону колдонгула. Ошону колдонгула. Анда 23-жылдын жазынан баштап сепсек, анда мешбеттер жакшы болот анда. 24-жылга жанагы 123 гектар жерден канча тонна үрөн ала алабыз мисалы? Ар бир гектардан 2 тоннадан үрөн ала алабыз. Жакшы эле дүң жыйымы жакшы эле болуп калат экен да. Анан аны тазалагандан кийин. Ошол бир жылда бүт республика боюнча жайлоолорго чачканга жетеби? Кыргызстанда 9 миллион 32 миң гектар жер бар. Ошонун ичинде 60% мал жайга жарактуу. Ошонун 60% 40%га деградация болгон. Ошондо болжолду биз 2 миллион гектардын тегерегинде жерге тез аранын ичинде ошол жардам жана. Ошол 2 миллион гектарга жетет, ошол үрөн. Жок, жетпейт. Жетпейби? Ну, кыскасы бир 2024-төн баштасак 27-ге чейин 3 жылдын ичинде. Жакынкы 5 жылда ошондой программа иштеп чыгып атабыз. 5 жылдын ичинде. Ошол программаны иштеп чыккыла, ушуну колго алгыла да. Жарайт.